Мына ушундай 30 адырдын центрине жакын эле жерде жайгашкан 6 сотых жер участок 1 миллион 200 миң сомго сатылат туугандар. Анан кеми бар. Мына ушундай 30 адырдын центрине жакын, жери тегиз, кызыл китеби бар. Видеону аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. 30 адырдын центрине келесиздер. Нол светофордон оңго бурулуп, асфальт көчө тарапка, мен тарапка. Анан жогору тарапка түп-түз чыгып барсаңыздар, Осмон айылы. Осмон бүтөт. Анан сол тарапты карасаңыздар, Кызыл Абад деген айыл. Өзүнүн аркасы дагы бар. Ошол жака кирсеңиздер, мен сиздерге маалымат берем. Кызыл Абадтын аркасы дагы бар. Ошол жактан кирип, бир аз эле жүрүп, Кызыл Абадка кирбей, ушул жерден могул жака бурулуп, дөңсөнүн ачсаңыздар, сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Ал дөңсөнүн ар жагы ошо Аткорум база деп коет экен. Мындай бир айылда, Аткорум база дегенчи, ошол айылда сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Түшүндүңүздөр, бул жака кетсеңиздер Кызыл Абад айылы. Мына балдар деле мектептен кайтып атат экен, жаш балдарчы. Мына жакта болсо Осмон айылы туугандар. Осмон айылына дагы жакын. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү жер участокко дагы келип калдым. Бул жер ошондо Кызыл Абадтын Аткөрүм база деген жер экен. Түшүндүңүздөр, үйлөр дагы көп. Илгерки эле айылдардын бири, мына тал теректерден эле байкасаңыздар болот. Кадимкидей чоңоюп, өзүнчө бир сонун болуп калыптыр, аура. Түз жүрүп келесиздер. Могул жака дальше кетсеңиздер, ал жакта дагы мына 1, могул жакта 2, могул жакта дагы үйлөр бар экен. Мына жогору тарапта дагы кошунаңыздар жашайт туугандар. Кызыл Абад Аткөрүм база. Ориентирди мына 2 кабаттуу сонун үйгө алсаңыздар болот. Ошонун эле мына капталында ушул жер участок сатка чыгып атат. 6 соток. Мына жер көчө туугандар, кадимкидейчи. Мына жер участоктун мына боковой тарабы дагы көчө экен. Мындайынанчы угловой жер участок. Көчө тарабы 30 метр и ичкериге 20 метр туугандар. Бардыгы жакшы. 5 кошкон эл. Так. Ошондо Осмон айылына жакын экен и Кызыл Абад деген айылга дагы жакын экен. Ошондо эске алып коюңуздар. 30 адырдын центрине деле жакын. Азыр ошол жактан келдик, тез эле келип калгандай болдук бул радио. Так, мына бул жагы ичкериге 30 метр, Пескалок собордон могул жака 30 метр. 30га 20, 6 соток. Баасы 1 миллион 200 миң сом. Өтө сонун ба? Тегиз, пустой. Каалагандай фундаментти куюп, үйдү салып ишти кыла бересиздер. Анан туугандар, кызыл китеби бар. Эч кыжылат болбоңуздар. 1 миллион 200 деп атат, эми бирок түшүрүп берсе керек дагы. Вариант обмен жолдорун сурап алыпмын. Ал жагын эсине чалып айтып көрүңүздөр. Балким машинага, балким бир башка нерселерге алмашканга макул болуп калаттыр. Мына көрдүңүздөр, Так, 20га 30. Анан мына жак ошо кошунаңыздар. Мына үйдүн бери жагы көчө. Мындай жогору тарапка эже турат го, ошол жакка чыгып кеткен көчө экен. Ал жак көчө и мына жак көчө туугандар. Түшүндүңүздөр, Эми жакшылап информация берейин там. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Бул жакта ошо мал сарай кошунаңыздардыкы. Кошунаңызды деп месте калтырса керек. И бул жак кошунаңыздардын забору. Мындай айтканда 2 тарабы тосулган. Көчө тараптарын эле тосуп алсаңыздар, Кудай буйруса болду. Жер участок ограждение болуп көркүнө келет. Тегиз сонун экен, көрдүңүздөрбү? Лайктан басыңыздар. Дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Так, коммуникация боюнча айта турган болсок, мына свет бар. Көрдүңүздөрбү? И суу дагы бар дейт. Суу, свет боюнча маселе жаралбайт экен. Кызыл китеби бар. Ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Документтери сонун закон түрүндө өзү өткөрүп берет. 20га 30 болгон 6 соток. Бул жакта ошо кошунаңыздар мал жандык, ошо бука багып жумуш кылышат. Азыр мал сарайында көрүп чыктык. Букалар тизилип турат. Андыктан сиздер жерди алып, ушундай бир мал чарбачылыкка кызыккан болсоңуздар, үйдө жашаганча мал чарбачылык бизнесин кылсаңыздар болот. Мал жакта жогору тарапка чыксаңыздар, себеби жайыты дагы кенен. Көрдүңүздөрбү? Сонун. Эми баасын айтайын туугандар. Канча дей турган болсоңуздар, 1 миллион 200 миң сомго бааланды айтылыш баасы. Анан кеми бар. Эсинин номери экранда жазылып турат.
прямой чаласыздар же WhatsApp'тан деле жазсаңыздар болот. Өтө сонун ба? 1 миллион 200 000 сом. И кеми бар. Көрдүңүздөр, тегиз, пустой жер участоктардан бири. Бул жак ошондо Кызыл Абад айылы, мына жак Осмон айылы. Анан туугандар, бул жакта эс айтып атат, мал чарбачылыкка дагы өтө ушундай бир ыңгайлуу жер дейт. Сөйттө энди жогору жактарда дагы үлүш жерлер, жайыттар кеңири дегеним. Мына жактарда жайыттар кеңири көрүп атасыздарбы? Мал чарбачылык бизнесин кыла турган болсоңуздар өтө сонун экен.